Саламатсыздарбы, балдар? Бүгүн биз сиздер менен кыргыз тилинде көп кездешкен, көркөм стилде көп кездешкен макал лакаптар менен фразеологизмдердин карым катышы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Демек, бүгүнкү темабыз фразеологизмдер. Фразеологизмдер менен макал лакаптардын карым катышы. Бул экөө тең көркөм стилде абдан жыш колдонулат. Күнүмдүк сөзүбүздө дагы дайыма колдонуп келебиз. Эми экөөнү көптөрүбүз алмаштырабыз, окшоштурабыз, бирок экөөнүн айырмачылыктары дагы жана окшоштуктары дагы бар кездешет. Биз азыр биринчи сиздер менен окшоштуктарына токтололу. Окшоштуктары. Фразеологизмдер менен макал лакаптар кайсы бергилери менен окшошот? Биринчи, бул фразеологизм менен макал лакаптардын тутумунун туруктуулугу. Фразеологизмдер дагы, макал лакаптар дагы туруктуу тутумга ээ. Мисалы, макал лакаптар дейли. Бул бөлүгүн макал лакаптар дейли дагы. Макал лакаптар дейлик. Экинчи бөлүгүбүздү фразеологизмдер деп бөлүп алалык. Макал лакаптар. Экинчи бөлүгүбүздү фразеологизмдер деп бөлүп алабыз. Экөө тең туруктуу тутумга ээ. Тутумундагы сөздөрдү башка бир сөздөр менен алмаштырууга мүмкүн эмес. Алмаштырууга болбойт. Мисалы, кандай макалды эске салсак болот? Эр жигитке 70 өнөр аздык кылат. Эр жигитке 70 өнөр аздык кылат деген сөз бар элибизде. Бул макал. Өнөр аздык кылат. Ошондой эле фразеологизмдер дагы туруктуу тутумга ээ. Мисалы, эмне десек? Кой оозунан чөп албайт дейлик. Кой оозунан чөп албайт. Кой оозунан чөп албайт. Фразеологизмдердин дагы, макал лакаптардын да тутумун башка сөздөр менен алмаштырууга мүмкүн эмес. Мисалы, эр жигитке 60 өнөр аздык кылат деп айта албайбыз. Анда биз элибизде сакталып калган макал лакапты бузган болуп саналабыз. Кой оозунан чөп албайтты дагы бул фразеологизм туруктуу. Муну да башка сөздөр менен алмаштырууга мүмкүн эмес. Экинчи окшоштугу, бул фразеологизмдер дагы, макалдар дагы кепте даяр материал катары колдонулат. Кепте даяр материал катары колдонулат. Мисалы үчүн ушул эле жогорудагы келтирген фразеологизмди дагы, макал лакаптарды дагы эч өзгөртпөстөн биз кебибизде көркөм стилде колдоно беребиз. Эр жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт эмеспи элибизде? Кой оозунан чөп албаган момунчалды көрдүк деген сыяктуу мисалдарды келтире кетсек болот. Экөөнүн бул жагынан окшоштугу көрүнүп турат. Кийинки окшоштугу бул экөө тең образдуу сөз каражаттары. Образдуу. Макал лакаптар дагы, фразеологизмдер дагы образдуулугу менен айырмаланат. Бул бир сөздү мындай кеңири мааниде, элестүү мааниде биздин көз алдыбызга тартып туюндурат. Жогоруда биз сиздер менен макал лакаптар менен фразеологизмдердин окшоштуктарына көңүл бурдук. Эми биз сиздердин көңүлүңүздөрдү макал лакаптар менен фразеологизмдердин айырмачылыктарына бурабыз. Карап көрүңүздөр. Макал лакаптар сүйлөмдүк түзүлүшкө ээ. Макал лакаптар сүйлөмдүк түзүлүшкө ээ.
Мисалы ошол эле эр жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деген макал толугу менен бир сүйлөм болуп бере алат. Бүткөн бир ойду билдирген сүйлөм болуп бере алат. Мисалы жазалы кыздуу үйдө кыл жатпайт дейлик, кыздуу үйдө кыл жатпайт. Сүйлөмдүк түзүлүшкө ээ болду. Бүткөн бир ойду билгизди. Ал эми булардан айырмаланып фразеологизмдер болсо, фразеологизмдер сүйлөмдүк түзүлүшкө ээ эмес. Фразеологизмдер булар туруктуу сөз айкашы, бирок алар бүткөн бир сүйлөм катары колдонулбайт. Мисалы кайсын алсак? Коёзунан чөп албаганды жаздык. Тоң моюн дейлик. Тоң моюн. Бул фразеологизм. Сүйлөмдүк түзүлүшкө ээ эмес. Сүйлөмдүк түзүлүшкө ээ болгон жок. Бир ой толугу менен бүткөн жок. Бул биринчи айырмачылыгы, биринчи жана кескин айырмачылыгы болуп эсептелет. Макал лакаптарды фразеологизмден ушунусу менен айырмаласак болот. Экинчи айырмачылыгы. Макал лакаптар элдин бай тажрыйбасынан алынган. Макал лакаптар элдин бай тажрыйбасынан алынган. Бай тажрыйбасынан алынган. Ал эми фразеологизмдер болсо, андай касиетке ээ эмес. Мисалы, мындай элибизде мындай макал бар. Карынын кебин капка сал дейт, Карынын кебин капка сал. Карынын кебин капка сал дейт. Мында карап көрүңүздөр. Кара адамдарды урматташ керек, карыны сыйлаш керек деген көп жылдык тажрыйбадан улам келип, анан ушул накыл сөз келип чыкты. Ал эми фразеологизмдер болсо, мындай касиетке ээ эмес. Мындай касиетке эмес дагы, мындай бир гана сөздү терең образдуу түшүнүк берет. Эмне десек, мисалы, ак кол десек, биттин ичегисине кан куйган деген фразеологизмдерди алсак, бул бир гана сөздүн образдуу, элестүү мааниси. Ал эми биздин элдин бай тажрыйбасынан келип чыккан накыл сөздөргө такыр окшошпойт. Дагы бир кескин айырмачылыгы макал лакаптар дидактикалык мүнөзгө ээ, тарбия берүүчүлүк мүнөзгө ээ да. Демек, үчүнчү айырмачылыгы бул макал лакаптар дидактикалык, тарбия берүүчүлүк сапатка ээ. Мисалы, ушул эле жогорудагы сүйлөмдөрдү, макал лакаптарды алып кетсек, кыздуу үйдө кыл жатпайт, кыздарды таза болууга үндөйт. Атаң арыса кул кылба дейт. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка дейт. Мунун бардыгы келечектеги муундарга тарбия берүү иретинде айтылат. Ал эми фразеологизмдерде дагы дидактикалык касиет жок. Дидактикалык мүнөзгө ээ эмес. Фразеологизмдер дидактикалык, тарбиялык мүнөздү алып жүрбөйт. Дидактикалык мүнөзгө ээ эмес. Мына ушундай балдар, сиздер бүгүнкү темадан макал лакаптар менен фразеологизмдердин ортосундагы карым катнашты көрө алдык. Фразеологизмдер менен макал лакаптар кайсыл жагынан окшошот? Бул макал лакаптар да, фразеологизмдер дагы сүйлөмдүк түзүлүшкө ээ экендигин билдик. Жана бул экөө тең сөздөргө образдуу маани берет экендигин билдик. Дагы үчүнчү окшоштугу бул анын тутумунун туруктуулугун көрдүк, сиздер менен ошону талдадык. Жана булар айырмачылыктарга дагы бири-биринен өтө кескин айырмаланып турушат. Мисалы, макал лакаптар бул элдик тажрыйбанын, элдик бай турмуштун тажрыйбасынан улам келип чыккан насааттар. Ал эми фразеологизмдер болсо, бир гана сөздү элестүү, көркөм, образдуу чагылдырат. Экинчи айырмачылыгы, макал лакаптар сүйлөмдүк түзүлүшкө ээ дедик. Бүткөн бир ойду билдирет. Булардан кескин айырмаланып фразеологизмдер андай сүйлөм боло албайт. Дагы бир айырмачылыгы, макал лакаптар дидактикалык, тарбиялык мааниге ээ болсо, фразеологизмдерде андай касиет жок.
Эми дагы бир сыйра карайлык сиздер менен. Макал лакаптар менен фразеологизмдер биринчи эмне боюнча окшошот. Биринчи бул кепте даяр материал катары колдонулат дедик. Мисалы, элде мындай сөз бар. Кызга 40 үйдөн тыюу деген элде сөз бар дейбиз. Бул макал биздин кебибизде даяр материал катары колдонулду. Биз аны эч тутумун өзгөртпөстөн кебибизде даяр материал катары колдоно беребиз. Ушундай эле бардык макалдарды биз даяр материал катары колдонобуз. Фразеологизмдер дагы мындай өзгөчөлүккө ээ. Бул жагынан алар макал лакаптар менен окшошот. Мисалы, сен аны эмне эле алаканга салып алгансың, сен эмитен эле алаканга салып алгансың деген сүйлөмдө алаканга салуу деген фразеологизм кездешти. Муну дагы биз эч өзгөртпөстөн кебибизде даяр материал катары колдондук. Анан тутумунун туруктуулугу, фразеологизмдерди дагы, макал лакаптарды дагы тутумун эч кандай өзгөртүүгө болбойт. Фразеологизмдер туруктуу сөз айкаштары катары белгилүү. Ал эми макал лакаптардын тутумун өзгөртсө кызыктай маани келип чыгат. Мисалы, эр жигитке 70 өнөр аздык кылат деген макал бар. Эр жигитке 60 өнөр же 40 өнөр десек, бизге буга чейин калып танып калган макалдын тутумун бузган болуп саналабыз. Ошондуктан мунун тутумун бузууга такыр жол берилбейт. Ошондой эле фразеологизмдер дагы мындай өзгөчөлүккө ээ. Биттин ичегисине кан куйган деген фразеологизм бар. Биттин ичегисине деген сөздү башка бир сөз менен алмаштырсак, биз анда фразеологизмдин маанисин жоготобуз. Биттин ичегисине эмес, биттин бутуна десек же болбосо кулагына десек, биз такыр башка фразеологизмди алып калабыз. Ошондуктан тутумун алмаштырууга мүмкүн эмес. Дагы бир окшоштугу, фразеологизмдер дагы, макалдар дагы образдуу сөз айкаштары болуп, сөз каражаттары болуп саналат. Булар бир сөзгө көркөм, образдуу маанини берет, элестүү маанини берет. Ошондуктан бул жагынан дагы экөө окшош. Мисалы, эмне десек, кызды үйдө кыл жатпайт дедик. Бул биздин көз алдыбызга кызды үйдө таза болот дайыма дегенди түшүндүрдү. Ал эми кой оозунан чөп албаган деген фразеологизм болсо, кой оозунан чөп албаган киши жоош, момун кишини көз алдыбызга элестетти. Экөөнү тең көркөм чыгармаларда биз көркөм стилде дайыма байма-бай колдонуп келебиз. Макал лакаптар фразеологизмдерден айырмаланып, сүйлөмдүк түзүлүшкө ээ. Сүйлөмдүк түзүлүшкө ээ болуп, бүткөн бир ойду билдирет. Мисалы, карга карганын көзүн чукубайт деп айткан экен карыя дейт. Ушул сүйлөмдө биз карга карганын көзүн чукубайт деген сөз макал лакаптын өзү эле бүткөн бир ойду билдирип, өз алдынча сүйлөмдүк мааниге ээ болуп, синтаксистик талоого боло турган кадимки эле толук кандуу сүйлөм болуп бере алат. Ал эми фразеологизмдер болсо андай мааниге ээ эмес. Мисалы, ар ким өз көмөчүнө күл тартат деген фразеологизмди алалык. Ар ким өз көмөчүнө күл тартат дейт. Мында фразеологизм толук маанидеги сүйлөм болуп бере алган жок. Эми дагы бир айырмачылыгы, макал лакаптар элдин көптөгөн бай тажрыйбасынан келип чыккан дидактикалык макалдар тажрыйбасынан алынат. Карынын кебин капка сал дедик. Карынын кебин капка сал деген макалда мында карыларды урматташ керек, карылардын кебин угуш керек деген элдик тажрыйбадан келип чыккан, анан кийин накыл сөз болуп чыга келди. Ал эми фразеологизмдер бир эле түшүнүктү кеңейтип образдуу берүү менен айырмаланат дагы, мында элдин тажрыйбасынан алынган макалдарга окшош маани жок. Дагы бир өзгөчөлүгү, айырмачылыгы, фразеологизмдер дидактикалык мааниге ээ эмес, тарбиялык мааниге ээ эмес. Ал эми макал лакаптар болсо келечек муну тарбиялаган дидактикалык мааниге ээ. Мисалы, кары келсе ашка, жаш келсе ишке деген маани бар. Эненин таманын асты бейиш деген макалдар бар. Мында биз деген дидактикалык, тарбиялык өзүбүзгө тарбия берүүчүлүк жагын алсак болот. Фразеологизмдерде андай касиет жок.
Ушуну менен балдар бүгүнкү теманы биз аяктадык. Бүгүнкү темабыз лакаптар менен фразеологизмдердин карым-катышы болду. Биздин сабактан сиздер лакаптар менен фразеологизмдердин окшоштуктарын жана айырмачылыктарын жакшы эске тутуп алдыңыздар деп ойлойм. Мындан силер көп сабак алдыңар болуш керек. Эми кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.